Эфирде BBC дүйнөлүк кызматы сапар программасы менен студияда мен Назгүл Коңурбаева, саламатсыздарбы. Біз азыр ушул өнүккөн технологиялар доорунда жашап, интернет деп аталган виртуалдуу дүйнө биздин реалдуу турмушубуздун кандайдыр бир бөлүгү болуп калгандай. Чындыгында бул эми интернеттин кеңири мүмкүнчүлүктөрү Кыргызстанды бир жагынан дүйнөгө таанытса, экинчи жагынан кыргызстандыктар үчүн дүйнөгө жол ачып берүүдө. Албетте, интернет биздин көзүбүздү ачып, көптөгөн маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Бирок ошол эле учурда интернеттин кесепеттери, анын коркунучтуу жактары туурасында дагы ойлонбой коюуга негиз жок. Интернет колдонуучулардын саны улам барган сайын жашарууда. Анын тилин тапкандагы бул жаш муун. Мына ошол алып турсун айталы, ушул Британ премьер-министри Гордон Браундун 3 жашар уулу ушул интернеттен кат жиберүүнүн ыкмасын таап, апасына кат салып ийген экен почтасына. Бул эми ушул Британ атайын кызматтарынын бир топ дүрбөлөңгө салган. Анда азыр ошол видеого көңүл бура кетсек. Мен өз тажрыйбама таянып, интернетти барган сайын жашыраак балдар колдонгону жөнүндө айткым келет. Өткөн аптада жубайым Сара анын Твиттердеги барагына Google Гук башкача айтканда мааниси жок жылгаттарды алган экен. Көрсө, аялым бөлмөдөн чыгып кеткен учурда менин кичи уулум ар кайсы тамгаларды баскылап ойноп туруп, кат жөнөткөн кнопканы басып коюптур. Бир сааттын ичинде премьер-министрдин кеңсеси жайгашкан Даунинг-стритке телефон чалып, ага хакерлер кол салып жатабы деп сурашыптыр. BBC'нин веб-сайты болсо сырдуу белгисиз Twitter жөнүндө жазып чыкты. Бул андан тышкары интернет дүйнөсүндө дароо ар кандай конспирация тууралуу суроолорду пайда кылды. Натыйжада бул окуя ошол күнү окурмандарынын саны боюнча 3-чү орунга чыкты. Албетте, баланын бул оюну катачылык болгон. Мындан биз чоң сабак алдык. Деги эле Улуу Британия ушул интернет колдонуучулардын саны боюнча дүйнөдө алдыңкы орунда да турат. Ал жактагы мына ушул 90% жаш балдар ушул интернет колдонуучулар болуп саналат экен. Албетте, бул көрсөткүчтөр Кыргызстанда кыйла төмөн, бирок ошентсе дагы Кыргызстан Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен интернет колдонуучулардын саны боюнча алдыңкы орунда, башында турат. Мына ушул биздеги интернет колдонуучулардын активдүү колдонуучулардын саны 49 миңден ашат экен бүгүнкү күндө. Ал эми адистердин айтымында бул сан күн санап өсүүдө. Биз бул сапар ушул интернеттин Кыргызстандагы жайылышы, анын кеңири мүмкүнчүлүктөрү жана кооптуу жагдайлары туурасында кеп кылууну туура көрдүк. Ал эми бул маселени талкуулоо үчүн биз студияга Жогорку Кеңештин депутаты, коммунисттер фракциясынын өкүлү Гүлжамал Султаналиеваны жана ушул интернетсиз жашоосун элестете албаган активдүү жаштардын өкүлү Мирсулжан Намазалиевди чакырганбыз. Кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Рахмат. Биринчи суроо Гүлжамал Тилимбаевна, ушул сизге да интернеттин колдонуучусу болуп эсептелесизби? Жана ушул көбүнчө кайсыл маалыматтарды аласыз, кайсыл сайттарга киресиз? Албетте, мен бүгүнкү күндө ошол биздин коомдун активдүү жараны катары ошол интернеттин колдонуучусумун. Акыркы биздин ушул Кыргызстандагы жана ошо өзү эле негизи дүйнө жүзүндөгү болуп аткан маалыматтардын баардыгын мен ошо интернет аркылуу аламын. Чынында газетаны күнүгө окуганга убактым жок. Телевизордон дагы маалыматты дайыма эле күнүгө ала албаймын, но интернет мен үчүн ошол именно маалыматтын булагы, негизги маалыматтын булагы катары мен дайыма колдоном. Мына Мирсулжан, ушул сиз интернетти такай колдонот экенсиз. Деги эле интернет сиз үчүн бул кандайдыр бир ишенимдүү доспу, же шериктешпи, же бир мындай ишенимдүү маалымат булагыбы? Бул интернеттин сиз үчүн мааниси эмнеде? Менин оюмча, бул интернет азыркы дүйнөдөгү эң мамлекеттин контролуна алдында болбогон эркин нерселердин бири. Ошондуктан ал жактагы маалымат сапаттуу дагы, эркин дагы болуп эсептелет. Мен мисалы күнүнө 1,5 миңдей жаңылык окуй алам. Аны үчүн жаңы программалар бар, Google Reader деп коет, жаңы технологиялар боюнча 1 саат убактым кетет. Бирок 1,5 миң жаңылык дүйнө жүзү боюнча Кыргызстанда депутаттар эмне кылып жатат, коммунисттер кандай закондорду көтөрүп жатат. Ушундан баштап тиги Америкадагы кечүүгүнкү Скотт Браундун Массачусетсте жеңген учурларына чейин окуп биле алам. Бул учурда биз аз убакытты коротобуз. Биздин көптөгөн телеканалдарды же гезиттерди окубай, кандайдыр бир көбүрөөк ишенимди туудурган интернеттен мен көп маалымат алам деп эсептейм. Ар тараптуу маалыматтар. Ар тараптуу маалыматтар. Андан тышкары бул жаңылыктар эле эмес. Ал жакта көптөгөн жеке блог дагы деп аталат. Ал жеке веб-сайттар дагы бар. Мисалы мен бир адамды таанысам же бир адамды билсем, анын блогуна барып, анын персоналдык веб-сайтынан анын ой пикирлерин, анын эмне кылып жаткандарын окуп, ал жөнүндө кеңирээк маалымат ала алам. Ошондой эле өзүмдүн дагы жеке блогумда мен өзүм эмне кылып жаткандыгымды, өзүмдүн пикирлеримди жазып турсам, көптөгөн адамдар, 50 адам, 100 адам, 200 адам күн сайын кирип, аны окуп, өздөрүнүн пикирлерин калтырып, көпчүлүк менин досторум дагы мен эмне кылып жүргөндөрүмдү бардыгын билет. Себеби дегенде көпчүлүк учурда
күнүнө жолугууга убакыт жок. Себеби дегенде эртеден кечке жумуш бар. Андан тышкары дагы кандайдыр бир иш аракеттер менен бир жака чукул кетип калышы мүмкүн. Же бөлөк чет мамлекетте жүргөнүмдө бардык досторумду, коллегаларымды же мени менен кызыккан адамдарды өзүм жөнүндө да кабарлай алам. Мына Мирсулжан айтып атат, Мирсулжан үчүн баягы интернет бул ушул эркин маалымат алмашуу зонасы экен да. Андан тышкары ушу интернеттин дагы бир кеңири мүмкүнчүлүктөрү катары айтылат. Бул чарбалык иштерди ушул аралыктан отуруп эле бүтүрүп коюуга болот да. Мисалы үчүн кезекке турбай, барып эле ушул азыркы керек болсо бизде Кыргызстанда деле бул системалар иштей баштады. Коммуналдык төлөмдөрдү ушул интернет аркылуу төлөп коюуга болот. Банк иштерин аябай, ошондой эле бухгалтериялык бир катар эсеп кысаптарды ушул интернет аркылуу жүргүзүп калышты да. Деги эле мисалы үчүн ушул сиз мына интернет болбогон, интернетсиз бир доорду да башыңыздан кечирип калдыңыз. Ошол эки учурду салыштырып эмне айта аласыз? Чындыгында интернет биздин жашообузду жеңилдетип атабы азыркы учурда? Мен айтар элем, албетте жеңилдетет. Бүгүнкү күндө ошо интернет аркылуу особенно жаш өспүрүмдөрдүн инсан катары калыптанышында бул эң чоң ролду ойнойт. Андан сырткары бул мен жана айтпадымбы, өзүмдүн мисалымда мен маалыматты көбүнчөсүн ошо интернет аркылуу айтам. И албетте Мирсулжандын айтканы эки жакта жүргөндө мен мисалы дайыма ошо интернет аркылуу бияктагы Кыргызстандагы эки жакка чыкканда кабарларды алып турам. Андан сырткары өзүмдүн командама да ошо интернет аркылуу кабарлашып эки жакты мындай контролго алууга болот да. Ошол эле учурда мен ошо дүйнө жүзүндөгү башка өлкөлөрдөгү турган өзүмдүн шериктештерим менен да ошо интернет аркылуу кабарлашамын. Бирок ошол эле учурда мен айтар элем, бүгүнкү күндө интернеттин эң көп жакшы баягы жактары болгону менен ошол эле учурда интернеттин терс жактары дагы бар да. Бүгүнкү күндө терс жактарынын бири бул ошо компьютердик оюндар. Андан сырткары ошол интернет аркылуу бир өзүңө гана керектүү, өзүңдүн инсан катары калыптанышыңдагы маалыматтарды албастан өзү ошол адам баласынын психологиясын өзгөртө турган бир терс маалыматтар дагы кенен таратылат да. Мына мен үчүн бүгүнкү күндө ошол интернеттин терс жактары дагы көп коопсуздандырат да. Бирок бүгүнкү күндө мен ойлойм, интернет бул ошол бүгүнкү коомчулукка глобализация болуп аткан учурда биздин жаштардын калыптанышына эң чоң ролду ойнойт. Бирок терс жактары да бар деп мен айткым келет. Албетте терс жактары туурасында биз программанын кийинчерээк бөлүгүндө кеп кылабыз. Ал эми ушул сиз ушул интернетти кандайдыр бир чарбалык маселелериңизди чечүү үчүн колдоносузбу? Албетте колдономун. Себеби мен өзүм шериктештерим менен бизде ошол единый сайттар бар, ошол аркылуу биз бири-бирибизди маалымат алышып беришип турабыз. Даже вот телефонный звонокко караганда интернет менен ушу бири-бирибиз менен кабарлашып турганыбыз бул эң чоң ролду ойнойт да. Анан да сырткары ошол мен жана айтпадымбы, даже сырт жакка кеткенде дагы кыздарым мага телефондук звонок караганда интернет аркылуу эгерде кабарлашып, бул жерде мындай болуп атат, бул маселе чыгып атат, кандай чечебиз дегенде ошо интернет аркылуу толук кабарлашып турганга мага бир топ жеңилдетет да. Ыңгайлуу. Ыңгайлуу болот. Мына Мирсулжан айтсаңыз, эгер сиз азыр ушул технология өнүккөн доордо эмес, мында мурдараак жашап калганыңызда, жашооңузду кандай элестетет элеңиз интернетсиз? Менин оюмча, мен бир саатта интернеттен кылып кое турган ишти балким бир жумада же 2 жумада, балким бир айда кылып бүтмөкмүн. Себеби дегенде интернет менин өзүмдүн жеке ишимде дагы, ошол эле жумушумда дагы абдан чоң жардамдарды берет. Мурдатан бери эле эгерде балким интернет бир кылым болсо, балким азыркы адамзатынын жашап жаткан абалы такыр бөлөкчө болмок. Себеби дегенде көптөгөн процесстер, көптөгөн ачылыштар, көптөгөн жараяндар бул абдан бат болуп, балким азыр биз такыр башка заманда же болбосо жанагы көптөгөн фантастикалык кинолор бар, ошондой учурда жашап калмакпыз. Демек бул кандайдыр бир деңгээлде интернет ушул бир ишти бүтүрүүдө убакытты эле үнөмдөбөстөн бул ашыкча каражатты дагы, чыгымдарды дагы кыскартса керек, Албетте көптөгөн чыгымдарды кыскартат. Мисалы, азыркы учурда видео чат деген абдан популярдуу болуп жатат. Мисалы, биздин эксперттер Москвада болсо, же болбосо Америкада болсо, биз алар менен атайын жолугушуп же телефон менен сүйлөшпөйбүз. Биз бири-бирибизди көрөбүз, биздин залда кимдер отурганын көрөт, анан биз кандайдыр бир темаларды талкуулай алабыз. Бул деген демек авиабилетти сактайт, визанын расходторун сактайт, келип жашаган учурларын сактайт, бирок биз бири-бирибизди тирүү көргөндөй эле көрө алабыз да. Демек азыркы учурдагы интернеттин жетишкендиктерин кыргызстандыктар абдан кандайдыр бир чоң пайда алып чыкмак деп ойлойм.
Рахмат, талкууну бир аздан кийин улантсак, мына ушу акыркы иликтөөлөрдүн жыйынтыгын карап көрсөк, Кыргызстандагы интернет колдонуучулардын жаш курагы 15 жаштан 35 жашка чейинки жаштар түзөт экен. Эми булардын көпчүлүгү, жарымдан көбү ушул интернетке жумуш ордуларынан чыгышат экен. Албетте, андан тышкары дагы ушул акчасын, убактысын аябай атайын интернет кафелерге барып, интернет колдонуучулар дагы бар экен. Ушул Бишкек шаарында бир топ интернет кафелер бар. Алардын бирине BBC'нин Бишкектеги кабарчысы Чолпон Бекболотова барып келген эле. Анда азыр ошол тасмага орун бере кетсек. Кыргызстандын компьютерлештирилген аймагында жашагандар үчүн интернет заманбап турмуштун бир ажырагыс бөлүгүнө айланган. Интернет аркылуу жаңылыктарды окууга, товар сатууга же сатып алууга, билим алууга, байланыш түзүүгө, жаңы адамдар менен таанышууга, ал тургай жубай табууга да болот. Интернет көбүнчө студенттердин жан досу. Мурда сааттап китепканада отурса, азыр 5 мүнөттө каалаган маалыматын таба алат. Негизинен интернетти баардык курактагы адамдар пайдаланышат. Жаңылык окушат, кино, музыка, көңүл ачуу, оюндар, чаттар, таанышуу кызматы, айтор көп. Менин курдаш кызым интернеттен эле жигит таап алып, үй бүлө куруп кетти. Интернеттин мындай чексиз мүмкүнчүлүгү адамдарды барган сайын өзүнө тартып барат. Чыныгы жашоодон четтеп, виртуалдуу дүйнө менен жашап калгандар да жок эмес. Конечно, есть очень зависимые. Интернеттен көз каранды болуп калган адамдар бар. Алар тамак ичкенге дагы кайыл болуп, күнү түнү интернетте отура беришет. Аларды интернет оорулуу деп айтат элем. Булар негизинен жаштар. Алар үчүн интернеттен башка жашоо жоктой. Бирок дүйнөлүктөрдүн бар мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдалануу мүмкүн эмес. Анткени интернет баракчасынын саны ушунчалык көп болгондуктан, алардын ар бирин кирип көрүүгө бир адамдын өмүрү аздык кылаарын айтышат адистер. Гүлжамал Тилембаевна, биз жантадан бери интернеттин аябай кеңири мүмкүнчүлүктөрүн айтып атабыз да. Бирок ошол эле учурда баягы бул эми интернет деген бир чоң таштанды да. Ал жакта керектүү дагы, керексиз дагы маалымат бар дегендей. Эми анын баарын баягы иргеп алууга чоңдордун акылы жеткен менен баягы акыл эси калыптан элек жаш балдар дагы интернетке кирип атпайбы? Алар ошол ар кандай жанагындай порнографиялык мүнөздөгү видеолорго чалынып атышат. Ошондой эле ушул жаш балдарды сүрөткө, видеого тартып алып, аны ошол порнографиялык сайттарга жайгаштырган бир чуулгандуу окуялар болуп кетип атат. Деги эле мисалы үчүн ушул интернет жаш жаңыдан акыл эси калыптанып келаткан балдарга кандай таасир берет? Бул жерде ушул интернетке баланы отургузаарда, вообще компьютерге баланы отургузаарда ата эненин баланын алдындагы жоопкерчилигин да унутпашыбыз керек да. То есть ата эне кээ бирде балдар каякта жүрөт десе, ой, интернетте жүрөт, там ошол жерде бир интернет кафеде жүрүп атат, компьютерде жүрүп атат деп коет да, бирок ошол жерде бала эмнени көрүп атат, канча убактысын ошол жерге бөлүп атат. Ошого бизде коомчулук жана ата эне мындай көңүл бурбай атат да. И ошол эле учурда мына бүгүнкү күндө көп маселелер туулуп атат. Качан бала эртең менен сабакка кеттим дейт, бирок сабакка жетпей ортодогу интернет кафеге кирип кетет да. Ошол жерде жанакы ар кандай бир оюндарды ойношот, балдар менен чогулуп алып. Естественно, интернет кафе бекер эмес, ал жерде акча менен болот. Ата энесинен акча алат. Жанакы школьный ракет маселесин айтып атабыз. Баягы күчтүүрөөк балдар, алсыз балдардын акчасын алып алып, ошол акчаны да ошол интернет кафеге алып барып, ошол жерде отуруп аткан учурлар болуп атат да. Ал жерден жанакы эгерде оюнга токтоло турган болсок, ошол оюну ар кандай оюндар баланын психологиясын өтө мындай психологиясына терс тийгизген учурлар бар да. Себеби көбүнчөсүн бүгүнкү күндөгү ошол интернет кафедеги орнотулган оюндар балдарды ошол кызыктырып аткан бул жанакы боевик оюндар. То есть бул жерде жанакы зордук, зомбулуктун арасында балдарды ошол кооп коюп, анан кийин ойнотот да. Мисалы, мындай мен бир жолу ошо интернет кафеге кирип калып, балдардын 3-4 баланы ошол жерде ойноп атып, сен тиягына чыксаң, мен биягына чыгам, экөөбүз атабыз, анан кийин экөөбүз тиякка барабыз деп, ушундай бир өзүнүн ошол зордук, зомбулугун ошончолук ошо компьютердин ичине кирип кетип, кыйкырып, өкүрүп, ошол эле учурда ар кандай бир эмоциясын ар түрдө чыгарып, ошондой бир тегеректе ким отурганын, ошол коомчулук жашоосу сүйлөгөндөн уялбай, ошондой эмоциясын чыгарып атканы мени мындай коопсуздандырды да. Демек, кандайдыр бир деңгээлде бул азыркы жаш муун ошол реалдуу турмуштан четтеп, виртуалдуу дүйнөдө жашап калгандай болуп атат да, э? Айталы, ошол эле китеп окуу маданияты бизде азыр баягы кандайдыр бир деңгээлде жоголуп кеткендей болуп баратат да. Мунун кесепетин адистер айтып атышат, ушул дал ушул интернеттин таасиринен азыр элдин баары эле китепти интернеттен окуп, маалыматтын баарын интернеттен алгандыктан мындай китеп окуу маданияты азыркы жаштар арасында жоголуп кетти деп. Мына Мирсулжан, айтсаңыз, сиз ушул эгер убактыңыздын баягы дээрлик көпчүлүгүн интернетке өткөрүп турган болсоңуз, анда
Китепти сиз кайсыл убакытта окуйсуз? Деги эле китеп окууга убакыт бөлөсүзбү атайлап? Биринчиден мен жанагы оюн зоок интернет кафелер жөнүндө айтып коеюн. Бул ал институттар андай жанагы интернет кафеде аты эле болбосо, бирок аларга интернетке тиешеси деле жок. Себеби дегенде ал оюндар жөн гана компьютер менен компьютерди эле туташтырып коет, анан кийин жаш балдар ал жака барып ойношот да. Ал эми интернеттин ичинде ал веб-сайтка кирип, ал жактан кандайдыр бир жумуштарды же билим алып, же бири-бири менен талкуулоо, сүйлөшүү бул бөлөк иш деп эсептейм. Ошондуктан бул жактан кандайдыр бир интернеттин терс жактары кичине азайып калды деп ойлойм. Жок, интернет жана компьютер да баары бир бул ошол эки менен байланыштуу. Ошол эле учурда жана интернеттеги алып аткан ар кандай порно сайттар ошого да акчасын төлөп бүгүнкү күндө балдар кирип көрүп атат. Мына ошонун баардыгы тең бүгүнкү күндө балдардын аң сезиминин калыптанышында өтө чоң терс таасирлерин тийгизип атат. Мен бекерден айткан жокмун. Эгерде балаң компьютер менен кызыгып аткан болсо, интернетте отуруп атса, бул жерде ата-эненин жана ошол коомчулуктун ошол эркел ролу өтө чоң. Контроль болуш керек да. А бизде, к сожалению, бул учурда ата-эне кээ бирде даже билбей да калат ошол компьютерде отуруп бала эмне маалымат алып атканын. Андан сырткары бизде мына эгерде виртуальный бир сообщение боюнча сөз кыла турган болсок, эми эле биз жакшы маалымат көрдүк да. Великобританияда болгон. Мына ошол эле виртуальный сообщение аркылуу бүгүнкү күндө ар кандай коркунуч каттар да жүргүзүп аткан учурлар бар да. Туурабы? Ар кандай коопсуздук бир маселелер дагы мындай суроо туулуп аткан учурлар бар бул мененчи. Ошон үчүн мунун баардыгы тең мен ойлойм, так как интернет баягы контролируемый эмес болгондуктан, вообще мен ойлойм бул интернетти толугу менен контролго алуу мүмкүн эмес. Бирок ошол баланын аң сезими калыптанып аткан учурда именно ошол маалыматты баягы көзөмөл болбогондуктан бир чоң терс таасирлерин тийгизет да. Албетте мен дагы оюмча ата-эне бул жактан жоопкердүү болушу керек. Ал эми мамлекет болсо кандайдыр бир сайттарга запрет коюп же блокировка кыла турган болсо, мен оюмча бул Кытайдын туура эмес саясатын гана кайталап калышыбыз мүмкүн деп ойлойм. Ал эми жанагы суроого келе турган болсок, китеп боюнча мен жылына бир 10-15 китепти, барак китептерди сатып алам. Ал эми интернеттен окуй турган конкреттүү китептер, анын саны бир 50-60тан ашып кетет. Себеби дегенде ал жактан мен англис тилиндеги каалаган китебимди алып алам, орус тилинде каалаган китебимди акчагабы, кайбирин бекерби, бирок сатып алам. Аларды компьютер менен окуй алам, жаны болсо принтерден чыгарып, андан кийин аны улантып кете беришим мүмкүн. Ал эми Кыргызстанда китеп окуучулардын саны азайып калды деген сөзгө жана анын интернетке байланышы бар деген сөздөн бир аз алысыраак болмокмун. Себеби дегенде мисалы мен интернетти 9 жылдан бери колдонуп жүрөм, бирок андан мурун эч ким деле китеп окубачу. Мына бирок эми ошо айтып атпайсызбы, мен китепти 60-70 китепти интернеттен эле окуп алам бир жылда депчи. Бирок эми ошол интернет аябай өнүккөн. Жана жогоруда программабыздын башында айтып өтпөдүк, бул Улуу Британия ошол интернет колдонуучулардын саны боюнча алдыңкы орунда турат деп. Ошол Лондондогу менин кесиптештерим айтып калышат, ошол интернет аябай кеңири тараган Лондондо деле ушул китеп окуу маданияты бүгүнкү күндө сакталып кала турмак турсун, өнүгүп атат деп. Демек бул кандайдыр бир деңгээлде баары бир кагаздан окуган китеп бул башкача болсо керек. Мен Европадагы жанагы Америкадагы досторум, алар кайбир китептердин дагы авторлору. Ал жакта китеп чыгаруу бул абдан популярдуу. Себеби дегенде сиз китеп чыгара турган болсоңуз, анын рентабельность деген бар да. Ал үчүн сиз акча таба аласыз. Себеби дегенде элдер аны сатып алат. Бул мурдатан калыптанып калган китеп окуу маданияты болушу мүмкүн. Же болбосо ал жактагы адамдар эгер китеп окубаса, акылы азыраак болсо, кандайдыр бир тажрыйбасы аз болсо, балким ошол рынокто өзүнүн ордун таппай, жумуш таппай, же жакшы өнүкпөй калышы мүмкүн деген дагы түшүнүктөр менен алар кандайдыр бир көбүрөөк китептерди окуп, көбүнесе художественный болушат. Бирок ошондо деле жанагы илимий китептердин дагы саны абдан көп. Мен оюмча бул Кыргызстан менен айырмасы, бизде бул маданият жөн гана жок болгон. Ал эми советтер учурунда болсо кандайдыр бир капталдагы маалыматтарды, скучный тексттерди гана берип, калгандардын баардыгын токтотуп тургандыктан, интернет жок болгондуктан, эркин интернет жок болгондуктан, мен оюмча бул маданият бизде такыр эле жок болуп. Бизде чындыгында эле китеп окуу маданияты болгон эмеспи Гүлжан? Жок, мен Жан менен макул эмесмин бул учурда. Себеби эч качан унутпаш керек, что кыргыздар үчүн китеп окуу, вообще эле билим алуу маданиятын именно ошол коммунисттер алып келген.
коммунисттер бийликте турган кезекте ошол билимсиздикти кыргыздарда жойгон. Бүгүнкү күндө, к сожалению, кайта ошол балдардын вообще элдин билим алуу деңгээли жылдан жылга төмөндөп баратат да. Ал эми китеп окуу маданиятын карай турган болсок, бул китеп окуу маданияты ошол эле учурда эң биринчиден үй бүлөдө болуш керек. Андан сырткары ошол балдарга билим берип аткан мугалимдердин атынан да болуш керек да. К сожалению, бүгүнкү күндө биздин мугалимдер дагы даже балдарга мектепте болобу, студенттер үчүн болобу, кандайдыр бир реферат жазуу эмесин заданиясын берген болсо, бала интернеттен ошол рефератты жазып даярдап келсе, ошого баа коюп атат да. Ал эми биздин учурда, как раз мен жанакы мурунку сурооңо да токтолуп кетким келип атат, биздин учурда кандайдыр бир реферат жаза турган болсоң, ошол библиотекага барып, китептердин баарын чогултуп, изденип, тиги китепти карап, бул китепти карап, ошону өзүң жазчусуң. Даже ошол китептен кандайдыр бир абзацты көчүрүп жаза турган болсоң, ошо биринчи китептен экинчи китепти абзацты кандайдыр бир бири-бирине баягы последовательный логикасы менен баягы уландырып, анан жазганга мүмкүнчүлүк алчу да. То есть ошол рефератты жазып атып, бала или студент, окуучу ошол эрекени мындай толугу менен түшүнүп, изденүү менен иштечи. Бүгүнкү күндө болсо даяр рефераттар, даже дипломный работалар компьютерде туруп атат. Конечно, мунун дагы бир жакшы жактары бар, себеби ошол жерде даяр документти толугу менен мындай логически туура жазылып, мына ошол эрекеге жараша баягы эгерде ошол студент ошону окуп, изилдеп, анан мугалимдин алдында защита жасаса, мына ошол эрекинде муну дагы ошол баягы баа берсе болот да. Бирок, к сожалению, бүгүнкү күндө биздин мугалимдердин дагы билим берүү ошол системасын иштеп аткан мугалимдердин дагы күнөөсү бар. Ошол даяр реферат алып келгенин көрүп атат дагы, ошого бааны кое берген учурлар болуп атат да. Анан бул жерде, конечно, баланын баягы творческий өзүнүн жазуу, анан окуп изденүүсү азыраак болот да. Албетте, эгерде балдар ошо интернет аркылуу бир темадагы рефератты бир нечесин алып чыгып, окуп, изилдеп туруп, анан эгерде ошол экен жакшысын берип защита кылса, анда бул башка суроо болмок да. К сожалению, бүгүнкү күндө биздин жаштар, не только жаштар, а биздин ошо билим берүү системасындагы ошол особенно билим берүү системасы интернетти көбүрөөк колдонуп атат да бүгүнкү күндө. Ушул интернетти бүгүнкү күндө жеңил жагына көбүрөөк көңүл буруп коюп аткан учурлар болуп атат да. Ал эми окуу маданиятын карай турган болсок, мен дагы бир жолу айткым келет. Биздин ошо мугалим эжекелер баланы кенедегесинен китепти окуганга үйрөтүш керек да. Баары бир мен ойлойм, китеп окуу, жөн эле интернеттен маалымат алуу менен, конечно, ал жерде дагы китептер бар. Китептерди ал жерден да произведениялар окусаң болот. Бирок мындай ошо бир жакшынакай бир отуруп, ошо китепти окуп, улам ошол кандайдыр бир эпизодторго кайрылып келип анализдөө, бул мен ойлойм, бул өтө чоң бир өзүнүн оң жактары бар да. Албетте, мына ушул балким чындыгында эле китепти интернеттен болобу же мындай барак китептен окугандын балким айырмасы жоктур, бирок эң байгылык мен айтып жатканымдын бир жагы бул биздин ушул виртуалдуу дүйнө биздин бир реалдуу турмушубуздун бир бөлүгү болуп, бир кандайдыр бир деңгээлде чыныгы мындай адамдык баарлашуу деген нерсе жоголуп кетпеби деген нерсени гана айттык. Албетте, интернеттин көптөгөн кеңири мүмкүнчүлүктөрү бар. Ал эми жогоруда айтылгандай убакытты үнөмдөп, керек болсо ашыкча каражаттарды, чыгымдарды кыскартып коет экен. Бирок ошону менен эле бир топ терс жактары бар. Муну кандайдыр бир деңгээлде, демек, тескөө керекпи интернетти деген дагы демилгелер көтөрүлүп жүрөт. Бирок интернет бул ушул эркин зона болуп эсептелет. Демек, ал жакта адамдар өзүнүн эркин көз карашын билдиришет. Бул кандайдыр бир деңгээлде тескөөлөр балким ошол эркин көз караштагы адамдар өзүнүн ой пикирлерин калтырган жагдайларга дагы кийлигишип кетпеби деген кооптонуулар бар. Андыктан ушул интернет колдонуучулар керектүү маалыматтарды өздөрү иргеп алат го деген гана ишенимди айткыбыз келет. Сиздер Сапар программасын көрдүңүздөр. Эмки сапар жолугушканча.